Нас пытаются разделить наш народ. Но мы должны сейчас объединиться все вместе, потому что... Элибизди бөлүп жарууга аракет кылышууда. Бирок биз биригүүбүз керек. Анткени коррупция маселеси жалпыбыздын көйгөй. Коррупция биздин коомду чиритет жана өлкөнү жакырлантат. Андыктан биздин милдет коррупцияны көрүп тургандыктан аны дайыма айтып туруу. Бирок канчалык көп айтсак, биздин сөз эркиндигибизди ошончолук чектеп жатышат. Ага карабай, көптөгөн адамдар катарыбызга кошулушууда. И поэтому с каждым разом, как они будут больше пытаться нас заткнуть, мне кажется, людей будет все больше и больше. Наоборот, с каждым разом будет больше. Ну, аилские тоже здесь, сельские тоже не спят. Айылдыктар да уктабастан ушул жерде. Биз дагы реформалардын жасалышын жана коррупционерлердин камалышын талап кылабыз. Жөн гана камалышын эмес, мамлекет туткундоп, өзүнүн жыргал жашоосуна сарптаган акчаларды мамлекетке кайтаруусун талап кылабыз. Ошондой эле мамлекет тарабынан социалдык мекемелер, өндүрүш тармактары жана чакан кесиптер курулса дейбиз. Еще больше разбогатеть. Сделаем Кыргызстан великим. Ушпайлы байке. Болду. Бизде дагы ошол биримдик керек. Биримдик деп ушул жерге чогулдук. Мына азыр бир канча мүнөттөн кийин 12-де баштайлы деп атабыз. Сөз эркиндигине карата. Биз канча ага элдер сиздерди кимдер каржылап? Эч ким каржылаган жок. Кимдин эсеби менен, кимден калпак алып, кимден мындай желектерди алып келатасыз? Эч кимби? Эч ким жок. Эч ким. Болду анда тынч бири-бирибиз менен ушпаш ке колуңуз. Лидер биякта экен. Лидер Ким силер? Ким силер? түшүндүрүп коесузбу? Biz söz erkinliğin kollap geldik. Ben albaldan derince geçirip koyun. Kalpak, jelek. Bizim Kalpak, jelek. emi oturmuş. Biz baldarыбызды, азыр ушу биздин балдарбы, балдар эмес мен билейнеп келдим. Мен биле элекмин кайсы балдар экен. Мага маалымат жетти. Бир балдар ушундай бир кыршорун атынан сүйлөп атат деп. Ошон үчүн мен чачып ушул жерге келдим азыр. Эч ким сүйлөгөн жок. Азыр мен бары аныктайм ал балдар бизге таандыкпы, таандык эмеспи? Эгер таандык эмес болсо мен силерге маалымат берем ал боюнча. Азаттык клуб анан 24 kg сайттар эмнени чыгарды? Алар маалыматтар чыгарды. Маалымат деген массалык маалымат каражатында маалыматтар чыгарат. Ал чын төгүнүн аны далилдеш керек. А бирок силер ошону чыгардың деп туруп, анан алардын оозун жаап койгон. Анан жапканда дагы 9 күндүн ичинде сот алардын эсептерин камакка алып койгон. Бул аша чапкандык, бул ала барбандык, бул деген мындай эмне үчүн алар налик заматта аткарып жатышат да башка нерселер келгенде байкабай калып жатат. Эмне үчүн эл көргөн чындыкты билбей калып атат. Мына бул мындай реакция болбош керек. Мындай реакция болгондо элдин реакция болот. Мына бүгүн реакция 2 болсо, эртең реакция 3 болот. Анан 4 болот. Аяк эмне болот? Ал кырдал курчуйт. Ana gözümünden çıktı. Biz Kerenler özünü çıkarttı, açarttı, özünüzün pozisiyamızdı, özünüzün göz karşılığını gösterdik. Onun için gelip vergen bardıq Kerenler'e rahmat, barınızlarga razı olsun, önünüzde kol çalar. Buna bir